Жаныбекова Марипа, Токтогул районунан болом. Ушул биринчиден ушул сезимдер азыр аябай сонун сезимдер болуш керек. Себептенде көп жылдан бери, көп күндөн бери күтүп ушул жеткен нерсеге баа жеткис сезимдер болуш керек. Айтып жеткире алгыз. Анан азыр жогоруда айтып калдыңыз Токтогулдан депчи. Себептенде биз буга чейин Токтогулдан эң биринчи кардарыбыз болуш керексиз. Эгер көп көрөм, Токтогулдан биринчи орун мен эле болушум керек деп ойлойм. Анан ушуна жалпы токтогулдуктарга эмне деп айтасыз? Салам. Ошо мен ушу келечек кооперативге рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Ошо менин артымда да көп сен алсаң анан биз да алабыз деген эмелер көп. Ошолорго айтат элем. Ишенсеңер болот. Мен алып атам. Ошо бүгүн үй алып ошо бүттү документтер. Документи колума тийди. Буюрса. Үйгө качан кирүү планда болуп атат? Үйгө даяр эле го, сразу эле кирем. Ошол азыркы алган үйүңүз кайсыл жакта, кайсыл райондо? Азыркы алып аткан үйүм Алато, биринчи Алато. Жакшы, алатолуктарга жаңы кошуна барат экен да биз жактан. Анан биздечи көпчүлүктүн суроосу баштапкы төлөмдү табуу кыйын да бизде. Көп кардарлар келишет, консультацияга келгенде да бизге ошо баштапкы төлөмдү табууда аябай кыйынчылыктар болду дейт. Анан сиз ошол көрүп аткан адамдарга эмне деп айтат элеңиз? Балким сиз айткан нерседен мотивация болуп сизди турап алышат. Сиз кантип чогулттуңуз ушул негизи эле? Ал акчаны ушу иштеп чогулттум да. Канча көп убакыт өттү, канча жыл чогулттуңуз? Жыл чогулттум. Эч мындай карап отурсам үй ала албай тургам, акча чогулбай турган. Улам чогулткан акчам кайра жок болуп кетет. Ошон үчүн мен YouTube'дан ушу келечекти көрдүм. Көргөндө эле Иламан деген эмени көрдүм. Ошо келечектин директору окшойт. Ошону көрүп эле кайра көрүп ошо ишеним пайда болду. Анан эле сразу эле келдик. Келип эле Динара деген кызга жазылдык биз. Ошондо 2 миллионго жаздырдым. Биринчи келгенде ошо 80 000 сом төлөйт экенбиз. Андан кийин перначальница деп болот экен, ага 500 000 төлөдүм. Анан эми калганын бөлүп төлөйм. Жакшы, иштейм, ошо көп убакытта чогулттум деп коесузбу? Эмне жумуш кыласыз өзү негизи? Мен өзүм Шведияда эле иштейм. Ошол жерден эле чогултуп. Шведияда ушул 580 000 сомду канча убакытта чогулттуңуз, эгер сыр болбосо? Бул көп. Башагы 10 жыл өтүп кетти окшойт. Ошондон бери чогултуп ошо. 10 жылдан бери чогултсаңыз, негизи Шведия аябай жакшы. Мен алам деп жүрдүм, бирок ала албай калдым. Уже 10 жыл өтүп кетти. 10 жыл деле чаар ишылса. Ошол өткөндөн кийин анан буга келечекке кайрылгандан бери тез эле алдым. Анан ала тургандарга айтат элем, өчүрөткө турар менен үй издериш керек экен. Үй табышым кыйын экен. Үй таппай 2 айга жылдырдым. Көпчүлүгү качан аласың деп чачтыргандар аябай көп болду. Мен деген үй таппаган үчүн дагы 2 ай жылдырдым. Ошон үчүн кеч алдым. Мен үй издеп жүрүп өзүмдүн убактымды өзүм чоя алдым. Ошо келечек жакшы эле иштейт экен. Айткан эмелеринде. Ошо сизге мындай эң кыйынга турган нерсе эмне болду? Балким ушул документтер жактанбы, же убакыттан, акчаданбы? Эң кыйынга турган эмне болду сизге? Эң кыйынга турганы үй издешиң кыйын экен. Ошо үй таппай эле, ошол аябай акырында уже бүттүм, үйдө эле жок экен деп. Азыр эме кылышат экен. Көпчүлүк эле үйлөрүн кое берет экен. Барып карасаң жакпайт. Көп эле үйлөрдү көрдүм. Документтер тура эмес. Документ, жакшы үйлөрдү көрдүм. Документ бар үйгө мен акчам жетпейт. 2 миллион деп жаздырып койгом, ошон үчүн 2 миллиондон ашыгырактар жакшы үйлөр экен да. Мен оюмдагыдай үй чыккан жок. Акырында бирок буюрса чыкты, өзүмө жакты. Жолдун жээги жакшы. Айына канча сомдон бересиз ошондо? Ошондо айына азыр 2 миллион 37 000
төктүм, ошондо кошуп бердим да. Ошондо меники 15 миңден айланып калды айына да. 10 жыл төлөйсүз. Ооба, 10 жыл. Чоң рахмат анда. Биринчиден эң ошо көптөн күткөн ак өргөңүз ак жолтой үйлөрдөн болсун. Ошол үйлөрдө жалаң тойлорду, жакындарды, бир туугандарды бириктирген жакшы ак жолтой үйлөрдөн болсун. Чоң рахмат. Мен дагы чоң рахмат ушу келечекте иштегендерге. Анан жана мени күтүп отурган, көрсөңөр ишенсеңер болот, үй алгыла.